Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Саламатсыздар биздин эфирдин катышуучулары. Бүгүн кезекте биздин эфир суроо жооп. Биздин юрист Мирлан Токтобеков байке менен жалпы юридикалык миграциялык суроолорду берсеңиздер болот. Эфирдин узактыгы 1 саат. Андыктан убакытты өнүмдүү пайдаланып, баардык суроону кыска нуска бергенге аракет кылыңыздар. Эгер суроо көп болсо бир аз узартганга бүгүн так как эс алуу күнү болгондуктан узартышыбыз мүмкүн. Ошондой эле биздин YouTube'дан көрүп турган мекендештерге айтып кетелим. Биздин описаниеда жана комментарийде турган ссылка аркылуу биздин Telegram каналга кошулуңуздар. Telegram каналда мына ушундай түз эфирлерге катышып, Мирлан байкеге өзүңөрдүн суроолорду түздөн түз берсеңиздер болот. Анда эмесе бизде биринчи суроо берүүчү мекендешибиз бар экен. Муса эреже, бериңиз Муса эреже. Андан кийин арабский аягын иштейби? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Жакшы жатасыздарбы? Иштериңиздер болуп атабы? Мен неме суроом мындай эле да. 25 январда бул жака кирген да. Кыргызстандан бул жака кирген. 3 айга регистрация жасаткан, 3 айы бүтүп, анан кайра Казакстанга Сахарованын немеси жок болуп калып, кайра Казакстанга кирип, кирдик чыктыгы жасатып. Анан кийин кайра регистрация жасатайын десе, регистрациясы уже 1 айдай болуп калды, задержка болуп аткан, бир 20 күндөй. Барса, 90 күн жанагы Кыргызстанга жүрүш керек деген закон чыкты го. Без трудовой договор. Ошо силер 90 күндөн кийин киришиңер керек болчу деп регистрация отказ болуп келиптир да. Ошондой моментте эмне кылыш керек? Ал азыр төрөп роддомдо эртең чыгат да. Же кайра Кыргызстанга кетиш керекпи? Эми эжеке без трудовой договор ошо именно бардык кыргыздарга айтып атпайсызбы? Келгенде обязательно 3 айдын ичинде бир жолу трудовой договор составить этип коюш керек. Эгерде ошол мен түшүнүшүмчө бул келин киши окшойт. Аял киши окшойт, төрөп атат. Ошол экенин жолдошунун официальный трудовой договору барбы? Жок, жолдошу иштебейт. Өзүнүкү бар официальный, декретный да, декреттен алат постоянно эме пособие. Мурунда баласы кичкей да. Ал эгерде декретке чыккан болсо, эгерде официальный иштеген да анда, значит, ал 90 күн немеге запретке түшпөш керек болчу. Сиздер ошо документтерин көргөздүңүздөрбү? ФМСке барып, калган окшойт. ФМСке барса, ошентип коюптур да, анын апасы барды да, өзү бара алган жок, өзү роддомдо да. Анын апасы гражданка Россиябы? Жок, мындай эле Кыргызстан эле. Ошол регистрациясын билиш үчүн МВДга барса, ошондой маалымат айтыптыр да. Ал никак невозможно деп айтыш керек, потому что трудовой договор менен иштеп официально мынакей азыр декретный отпускада деп көргөзүш керек да. Өзү чыксын, эжеке мындай да, азыр ал больницада жатыптыр, мен түшүнүшүмчө, туура айтамбы? Ооба. Азыр больницада жатканда обязательно больницага регистрацияга коюлат. Любой киши. Больницадан чыгары менен 5 күндүн ичинде, 10 күндүн ичинде кайра перерегистрация кылыш керек болот. Ошол перерегистрация кылып туруп, жиберип туруп, анан федеральный миграционный службага барып түшүндүрсүн. Ушундай, мынакей мен трудовой договорум, мынакей уведомлением, мен официально иштейм, официально декретный отпускадамын. Мен никак 90 күндүк запретке түшүшүм мүмкүн эмес, анткени мен трудовой договорум бар деп көргөзсүн, түшүндүрсүн ошол экени, арыз жазсын. Хорошо? Ошондо мындай да, бул биринчи баласы уже 1,5 жашка чыкты, экинчиси төрөлүп атат. Бул постоянно декретте да. Жашыл карточкасын мурдатып берген аэропортто. Анан ошон үчүн эмеге кайрылып көрүш керек экен, по-любому МВДга барып, Кайра МВДга кайрылып, ошол отказ кылган жерге арыз жазыш керек да. Эми бизде байке, бизде чынын айтканда МВДда отурган кыз аябай капризная да, мындай. Вообще мындай с характером да. Биз киргенде эле уже башкача кабыл алып эле, бизди уккусу да келбейт, лишний вопросту уккусу да келбейт. Чыгарганга шашат да. Негизи ошондой аял отурат да ошол жердечи. Же бизди жаман көрөбү билбейм. Эжеке, үйүңүздөрдөн арыз жазып алыңыздар. Ошол эки кыздын аты фамилиясы бар болду экен, ушундай инспектор,
Биз барсак эле ошол эркинде жаман кабыл алат, айткан түшүндүргөн нерселер түшүнгүбүз да келбейт деп начальник ошол эки УБМ, ЦБМ деген бар ошол эркинде. Начальнигинин атына арыз жазып штаб койгула. Ал обязательно служебный расследование кылыш керек, ошол эки фактылар каралыш керек. Даже 2-3 арыз болсо ал жумуштан ырып кетиши мүмкүн ал аял. Бир 10 киши кирсе, 10 кишинин 8-өө ошентип чыгат да постоянночу. Биз постоянно ошо хозяинге регистрация жасатканы барабыз. Барганда ошол жерде үйүлүп калышат да, вообще мындай жаман мамиле жасайт да. Болуп турганда түшүндүм, чоң рахмат. Анда өзү барып көрсүн. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Ооба, трудовой договорун алып алсын, ооба. Хорошо. Айганыш, бериңиз сурооңузду. Кезекке жазылабызбы мекендештер? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен суроом, Сахарова уже просрочный болуп калды. 1 жыл продлениега барбай койгом. Анан азыр мен эмес регистрациям июльда бүтөт. Менен Сахарованын кагаз продлениясы жок болгон үчүн мен сөзсүз Казакстанга кирди чыкты кылып перескайт этишим керекпи же Сахаровага барып ал жактан өтүп продление кылдырып, анан договор менен кайра эле продление кылсам боло береби регистрацияны? Без граница эле. Сиз кайсы региондон чыгып атасыз? Кайсы шаардан чыгып атасыз? Москвадан. Эми бардык кыргыз жарандарына ошол эки бизди көрүп аткан көрүүчүлөргө кайрылып коет элем. Азыр эми Москва шаарында абдан көп мигранттар көп болгондугуна байланыштуу Сахаровада көп срокторун карабай эле өткөзүп атат да. То есть сиз деле эгерде регистрацияңыз официальный базада бар болсо, сиз азыр Сахарова барып өтүп көрсөңүз болот. Бул только Москванын жашоочуларына гана тиешелүү. Башка Санкт-Петербург, Екатеринбург, башка региондогулар 1 айдын ичинде келгенден кийин обязательно медосмотрдан өтүш керек. Эгерде өтпөй калса, аларды ошол эки медосмотрга киргизбейт экен. Ал эми Москвада эгерде базада регистрацияңыз бар болсо, өтө берсеңиз болот. Барып сиз медосмотрдан өтүп, июлга чейин срогу бар болсо, ошо июлга чейин өтүп туруп, анан уже трудовой договор менен кирди чыкты кылбастан эле регистрацияңызды узартып алсаңыз болот. Машаллах. Рахмат, Алла разы болсун. Макул. Так, Жылдыз, бериңиз. Саламатсыздар. Менин суроом, балам экөөбүздү квартирага койдурдук эле, бирок ортомчу аркылуу эле телефондон эле жөнөтүп койдурдук да. Ошол ишеничтүү базада болобу, кандай болот? Бирок без Сахарова эле коюп койду да 3 айга. Сиз мурун Келгениме өзү 6 ай болду. Анда жеке 3 айда узартып туруп атабыз. Эң туура эмес кылгансыздар, потому что ортомчулар ошол эркинде узарткандардын 98% базага чыкпайт эжеке. Сиз эмнеге ошол эки өзүңүздүн официально иштейсизби? Трудовой договоруңуз барбы? Бар, трудовойда барбы? Трудовой договоруңуз официально бар болсо, эмнеге сиз ортомчуларга берип атасыз? Өзүңүз эле мындай интернеттен карап, хозяиндар менен барып туруп эле ошо үйүнө квартирага регистрация кылып коюңузбу? Андай таппай калдык да. Эми мейли 1 ай таппай, биринчи 3 ай таппай калыптырсыз. Кийинки 3 айда таап коюшуңуз керек эле да жеке. Эми тапсак кандай болот? Эми тапсаңыз просто перерегистрация кылып коесуз, официально иштейсиз, туура айтам. Трудовой договоруңуз менен барасыз, перерегистрация кылып коюңуз эжеке, желательно. Потому что ортомчулардын айтып атам да 98%-ин регистрациясы чыкпайт ат эжеке. Выдворение болуп кетип атат ошентип. Квартирага койдум деп ушундай деди да. Эми эжеке квартирага коюп, кайерге коет, ал сиздин колуңузда регистрацияда жазылып турат да. Значит, ошо трудовой договоруңуз бар экен эжеке, перерегистрация кылып, мына өзүңүз таап эле мына ишеничтүү адамдын эмесине коюп алыңыз үйүнө, квартирасына. Макул, чоң рахмат. Алейкум ассалам. Мен суроом мында. Менин кызымды кайсы основания менен регистрация кылсам болот 9 айга? Келинчегимин паспорту граждан Россия, меники Кыргызстан. Ошондо кимибизге менен регистрация узартсак болот 9 айга? Сиз айтыңыз, сиздин трудовой договоруңуз барбы? Официально иштейсизби? Трудовой договорум бар, официально иштейм мен өзүм. Сиздин трудовой договоруңуз менен узартсаңыз да болот.
Аялыңыз гражданка Россия болсо ошол менен деле узартса болот, бирок анын механизмдери азыр так неметилген эмес, такталган эмес да. Трудовой договор жок, узартпайт. Кызыңыз канчада? 16 жашта. 16 жашта болсо ошо сиздин трудовой договор менен эле метрикасын аласыз. Өзүңүздүн ошореки трудовой договоруңузду аласыз дагы федеральный миграционный службага барып узартып коесуз. Же сиз регистрация болгон жерге, же аялыңыз регистрация болгон жерге регистрация кылыш керек кызыңызды. Өзүбүз Семаевден квартирада турабыз да, өзүбүз бар. Анда сиздин трудовой договор менен жеңилирээк болот. Тууган. Кыла албай анан Казакстанга келип чыктыгына кылсам болбой калды, 3 күн жетпей калды. Трудовой договор менен жеңилип коткон да. Кандай дейсиз, Канатбек? Угулбай калды сиздики. Трудовой договор менен оңой болот экен да, мен өзүмдүн неме менен регистрация кылсам. Ооба, сиздин трудовой договор менен жеңилирээк болот. Рахмат анда. Ишиңиздерге келип. Чоң рахмат. Хорошо. Бакыт Бака берили. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен да мындай суроодо кече карындашым келди эле. 2 күн мурунчу. Анан аэропортто жана паспорттун контролу өтүп атканда буну жана жака алып кетиптир да, жана алып кетет го сотрудниктер. Бирде эмес, тура эмес болчучу. Анан ал жакка алып барып, өзүнүн ушул жерде отуруптур деп сыртта отурубуз эле, анан паспортун алып кирип, текшерип, анан бүт нерсе жакшы деп кайра кое бериптир да. Анан жана миграционкасына кол коюп болуптур, бирокчу бул жана жерден өтүп атканда миграционка берет го бизге, бирөөнүн өздөрүнө алып калып, бирөөнүн бизге берип. Анан карасам колун койбоптур, анан тиги сотрудниктер деле айтпаптыр, ал эчтемке болбойбу? Колду андан кийин деле коюп койсо болот го дейм, ал жерде эч кандай прям ошо аэропорттон коюп чыксын деген деле талап жок. Наркызына коюлбай калды го анда, жана өзүндө калгандарычы. Эчтеке болбойт ал жерге кол коюлбай калса. Все, түшүндүм. Самый главный отметка уруптурбу, ошо границадан өттү деген жанагы печатын басып бериптирби? Паспортунда печать бар, анан жана работа деп айткан экен, работанын астына сызыптыр. Жок, печать басыптырбы, ошореки миграционка печать басат го кирген. Мен аны карабай калдым. Ошо печатын карап койшун дейт, бирок паспорттун печати бар экен, паспортачы. Действительно болот, ал эч кандай эгерде кандайдыр проблемасы болсо Россияга киргизбей коймокто, ошол жерден ары айдамак. Киргизди, значит все нормально. Так что совершенно болбоңуз. Хоп, рахмат чоң. Жакшы туруңуздар. Так, Бусайра сүйлөңүз. Сиз билиңиз айтасызбы или кайра микрофон сурап атасыз? Чоң вопрос коюңуз. Неме кылам? Сурайын деген 3 ай регистрация бүтүп, анан продление кылайын десе, жана жашыл корочканы жоготуптур да. Жана Сахарованыкын. Ошол жоготуп ийген убакта эмне кылыш керек? Кайра барып Сахаровадан өтүш керекпи или кандай кылыш керек? Кандай жолдор бар? Сахаровадан эгерде өткөн болсо, анан ошону жоготуп ийсе, ошол Сахарова барса, 13 окошко деген бар экен, ошол 13 окошкого барып эле мен ушундай картамды жоготуп ийдим, алдым эле ошол жактан десе, ошол жактан восстановить этип берет эжеке. Кайра жаңы берет. Чоң рахмат, жакшы туруңуздар. Так, мекендештер, кимде суроо бар? Кнопканы басабыз. Маласы келе өрүп калыптыр, Миланбеке. Бат бериш, бат суроо беришпен жооп алышып үйрөнүп калыштыр дейм. Уже бири-биринин убактысын алгысы келбейт. Жакшы негизи. Жакшы негизи. Азыр канча суроо бар? 10 ак суроо жооп берип койдук, 20 мүнөт болду эле. 10 ак суроо жооп берип койдук. Эффективность жакшы көтөрүлүп жатат биз, Кудай буюрса. Мекендештер суроо жокпу эч кимде? Эч ким унчукпайт го. Мен негизи экөөбүз жанагындай зумдан видео таратам болуп калды, Мирлан байке. Эме болупчу. Зумдан? Жана экөөбүз тартып элек койдук, тартып. Тема чыгып атат. Интересно ошо. Анан кийин сүйлөшөбүз. Ира Исабековна суроо бериңиз. Андан кийин Медер. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Алейкум ассалам. Мен насчет регистрация МФСтен алганбыз хозяйка менен барып, бирок штраф жазылып, ошенткенден кийин уточнить этсем, старый паспортума болуп калыптыр да регистрация, мен паспортумду алмаштырган болчумун. Паспортуңузду качан алмаштырдыңыз эле?
январда алмаштырып кеткем. Мартта келдим. Келгенде ID картым менен барган болчумун, бирок азыр регистрациям старый паспорттон чыгып атат деп беришти да. Сиз ошол эки регистрация болгон райондун федералдык миграционный службасына барып арыз жазышыңыз керек. Мына регистрация мынакей менин жаңы паспортума болбой, данныйлар эски паспортко болуп калыптыр. Ал эски паспорт болуп калганы, аны силер жазып бердиңер да өзүңүздөр. Ким жазып берди аны? Түшүнбөй калдым. Регистрацияны толтурат го, уведомление, бланк уведомление толтурулат да. Туура айтамбы? Анын ошол экен толтуруп атканда анан биз ID картка толтурганбыз бирок. ID картка толтурсаңыздар кантип ал тиги эски паспортко чыгып калды? Ошондой чыгып атат, МФСке барып, жана очередь болот го, ошол жерде отурсам, эки аял эже дагы келди, алар дагы ошентип айтты да. Биз алмаштырып чыгып кирсек дагы паспорту, биздики дагы ошо мурунку паспортубузга регистрация болуп калды. Федеральный миграционный ошо регистрация болгон райондун федералдык миграционный службасына барып эле арыз жазасыздар. Ушундай жаңы паспортубузга өткөзүп бериңиздер, суранам десеңиздер эле, ошол жерден өткөзүп бериш керек алар милдеттүү түрдө. Федеральный миграционный өзүбүз райондо. Ошол жерде МФСде отдел барбы? Регистрация болгон райондун миграционный службасына барып арыз жазасыздар письменно, хорошо? Ушундай түшүндүрүп жазып айтасыздар. Ушундай менин эски паспортума чыгып калыптыр. Мен жаңы паспорт алып келгем, пожалуйста, ошол жаңы паспортумдун данныйларына өткөзүп бериңиздер регистрацияны деп. Болду, өткөзүп беришет алар ошол жерден. Азыр мен продленияга берип койдум да, 2 ай болгондон кийин сразу элечи жөнөтүп көрөлүкчү, эмне дейишет экен, кандай болот экен деп пока жооп бере элек. Продленияга трудовой договордун негизинде бердиңизби? Ооба, трудовой договор. Болду, анда жаңы регистрацияңыз чыкканда көрүңүз, эгерде жаңы регистрацияңыз эски паспортко дагы чыга турган болсо арыз жазып коесуз, макулбу? Макул, рахмат силерге. Алла разы. Все, хорошо. Рахмат. Медер бергилесиз мага. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Алейкум ассалам, жакшы. Мен мындай суроом бар да, мен былтыр Сахаровага барып келгем, андан кийин келип уже 1 жыл өткөндөн кийин мен кийинки правлениясына барбай койдум да. Почти 5 ай өтүп кетти. 5 ай өткөндөн кийин мен кече жакында границага чыгып келдим да. Эми регистрация жасап туруп 3 айлыктыгы. Анан барсам болобу же кандай болбой калабы? Барсам проблема болбойбу мага? Сиз границадан кирди чыкты кылып келдим, жаңы эле вот келдим Кыргызстандан. Азыр мына регистрацияңызды алып туруп эле, анан ошо 1 ай боло элек да барып өтүп коюңуз. Болду, ошол эки менен жарай берет. Меники загранпаспортта датасы бар да, 3-4 күн эле разницачы. Эми сиз кайсы региондон чыгып атасыз? Мен Москвадан чыгып атам азыр. Москвадан чыгып атканда жана мурунураак айттым медер, азыр Москвада мигранттар аябай көп болуп, Сахаровада сеники 4 ай өтүп кеттир же 3 ай өтүп кеттир деп мөөнөтүнө карабай эле, эгерде регистрацияңыз официальный базадан чыккан болсо өткөзүп атат. Так что өтүп алыңыз. Макул. Менен суроо берсем болобу? Тиги мен врачкам жакында эле келген да менен. Ахали мен анын болсо регистрациясын уже жасаш керекпи? Ал жакта пропискасы болгон бирок. Дели регистрация. Сиздин врачкаңыз гражданин Россия, гражданин Кыргызстанда, туура айтамбы? Ооба. Гражданин Кыргызстан эгерде шаарды алмаштырса, жаңы келген шаарга иштегени келген болсо, көп убакытка жүрө турган болсо, 7 күндүн ичинде перерегистрация кылыш керек. Еще баягы 90 күндөн ашып кетсечи, баягы зеленый карточка албасачы, штраф менен алабы же кандай болуп калат? Ал кайсы ошо, мисалы каяка келди азыр? Сахалинден каяка келди? Москвага келди. Москвага келсе, мен жана да түшүндүрдүм чоңуз. Азыр Москвада мигранттар көп болгондугуна байланыштуу регистрациясы базадан чыкса эле өткөзүп атат. Так что перерегистрация кылып туруп, анан Сахаровадан өтүп алсын. Чоң рахмат.